Айдоочулардын 90% сиденья жана айнектерди туура эмес регулировка кылгандыгы үчүн бел оорусу жана жолдордо көп авария болушуна алып келет. Сиденьядан баштайбыз. Тормоз басканда путуңуз кичине бүктөлө турган деңгээлге алып келиң. Эгер путуңуз тормоз басканда тегиз болуп калса, андай случайда керектүү маалда путуңуз тормозго жетпей калат. Спинкасынын тегиздигин колуңузду рульга коюп аныктайсыз. Билегиңиз ушундай көрүнүшкө келиш керек. Подголовниктин бийиктиги башыңыз менен тең туруш керек. Башыңызды ага жөлөбөңүз. Бул подушка эмес. ДТП учурда башты сактоочу нерсе. Сиденьянын бийиктиги болсо, таблону кыйналбай көрүп, капоттун оң бурчун оңой эле көрө турган кылып турулап коюшуңуз керек. Задний видтердин бурчун алдыңкы эшигиңиздин ручкасына тегиздеп коюңуз. Ошондо слепой зона көрүнүп, аркадагы машинага помех бербейсиз. Задний видте болсо, арканкыла бой толук көрүнө турган кылып коюңуз. Рульду эки кол менен кармап айдаган бул коопсузураак болот. Эми видеону машинаны мынандай кылып айдай турган күчтүүлөргө жөнөтүп койгула.